Борборгала кайрадан диалог аянтчасына айланды. Казакстандын борбору Сирия боюнча Астана процессинин 21 раундунун катышуучуларын кабыл алды. Сирия маселеси боюнча аталган өлкөнүн өкмөтү жана куралдуу Сирия оппозициясынын делегациялары Орусия, Түркия жана Иран өкүлдөрүнүн катышуусунда эки тараптуу жана үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, 2023 жылдын кулж айында республика сүйлөшүүлөрдүн акыркы сессиясын өткөрүп жатканын билдирген. Бирок кепил өлкөлөр Казакстанга Астана процессинин ишин кайрадан баштоо тууралуу өтүнүч билдирген. Өз кезегинде бул аянтчанын маанилүүлүгүн жана жөнгө салуу механизминин натыйжалуулугун дагы да белгилеп көрсөтөт. Байкоочу катары Иордания, Ирак жана Ливан, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармасы менен Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин өкүлдөрү келишти. Орусия делегациясынын башчысы Александр Лаврентьев белгилегендей, азыр Казакстандын эл аралык иштердеги активдүүлүгү артып келүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө тынчтыкты сактоо кызматына катышууда. Хотел бы выразить благодарность руководству Министерства иностранных дел Казахстана. Биз Казакстандын жетекчилиги Сирия маселесин жөнгө салууга активдүү катышууну каалап жатканын көрүп турабыз. Менимче, бул жерде төмөнкү маалыматтар белгилүү деп ойлойм. Казакстандын контингенти Голланд өңсөлөрүнө тынчтык орнотуу иш-чараларына катышууда. 139 аскер кызматкери буунун Голланд өңсөлөрүндөгү миссиясына катышмакчы. Ал жерде биздин Росгвардиянын да тынчтык күчтөрү аймактагы туруктуулукту колдоп жатат. Бул жаатта да биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтык күчөйт жана пайдалуу болот деп ойлойм. Ошондуктан Астана форматы Сирия маселесин жөнгө салууда абдан эффективдүү механизм болуп кала берет деп ишенем. Бирок Сирия маселесин жөнгө салуу азырынча аяктабай турганы түшүнүктүү. Каршылаш тараптардын ортосундагы ишеним деңгээли төмөн бойдон калууда. Что вот здесь как раз тоже взаимодействие между нашими странами на этой площадке в Сирии, она тоже, наверное, возрастает и будет полезна. Жолугушуунун жыйынтыгында Иран, Орусия жана Түркия Астана форматында кепил өлкөлөр катары биргелешкен декларация кабыл алышты. Анда Сирия маселесин тынчтык жолу менен чечүү жана гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүү боюнча иштерди улантуу. Ошондой эле сириялык качкындарга колдоо көрсөтүү менен катар жарандардын өлкөгө кайтып келүүсүнө шарт түзүү зарыл экендиги белгиленди. Буга кошумча абактагыларды бошотуу боюнча чараларды күчөтүү чечими кабыл алынды. Мындан тышкары тараптар Сирия боюнча 22 эл аралык жолугушууну 2024 жылдын экинчи жарымында Астанада өткөрүүнү макулдашты.